Бүгүн 17 декабрда Кыргыз футболунун 100 жылдыгына карата футзал боюнча мелдеш башталды. Биринчи беттеште өнөр командасы менен президенттин администрациясы кескелди. Биринчи бөлүктө өнөр командасы 2-0 эсеби менен алдыга чыкты. Бул командадан Майрамбек Осмонов биринчи эсепти ачып берди. Ал эми экинчи бөлүктө президенттин администрациясынан түзүлгөн курама эсеп сандарын теңдей алышты. Президент Садыр Жапаров командасына 2 гол алып берди. Оюн 2-2 эсеби менен аяктады. Садыр Жапаров оюнга 11 номери менен кирди. УКМКнын башчысынын формасында 7 деген номер бар. 3 орунга болгон беттеште президенттин администрациясы менен бизнесмен командалары кескелди. Беттеш 5-2 эсебинде президенттин администрациясынын жеңиши менен аяктады. Аталган команда достук турниринде 3 орунга ээ болду. Жалпы оюнда президент Садыр Жапаров 9 жолу гол киргизди. Президенттин администрациясы бизнес командасын жеңип 3 орунга ээ болду. Каракол лыжа базасында асма жолдун тетири айланган видеосу милиция үн катты. Кыргызстандагы Каракол лыжа базасында асма жол тескери артка айланып жаткан видео интернетке тарады. Мындай окуя чын эле болгонун Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмүнөн тастыкташты. Кадрлардан асма жол артка айланганда чогулган эс алуучулар отургучтан секирип түшүп, жерде тургандар аларга жардам берип жатканын көрүүгө болот. Маалыматка караганда, соц тармактарга видео тараган соң жерине Ак Суу райондук милициянын кызматкерлери барган. Абал менен таанышкан соң биздин кызматкерлер берген алдын ала маалыматтарга караганда трансформатордун ичинде мөчүлүштүк болуп, асма жол тетири айланып калыптыр. Жабырлануучулар жок экени айтылды дешти милициянын маалымат кызматынан. Мындай окуя болгонун Каракол тоо лыжа базасынын администрациясы тастыктап, учурда асма жолдун иши жөнгө салынганын жана жабыркагандар жок экенин айтышты. Юлия Рудская ырдап, Валентина Шевченко кыргыз бийине бийлеп, көпчүлүктү таң калтырды. Валентина Шевченко Кыргызстандагы жолугушуулардын биринде кыргыз бийине бийлеп, көпчүлүктү таң калтырды. Бул тууралуу видеону Юлия Рудская соц тармактагы баракчасына жарыялады. Тасмадан байкалгандай, Рудская аппак сүйүү ырын аткарган, ал эми Валентина Шевченко кыргыз бийине бийлеген. Жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Жетигеновдун тарапташтары митингге чыкты. Алар Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдында Жетигеновдун боштондугун талап кылышууда. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жетигеновдун баш коргоо чарасы боюнча биринчи инстанциянын чечимин карайт. Эскерте кетсек, Бакытбек Жетигенов бийликти басып алууга шектелип кармалган. Assalamu alaikum тугандар. Самаркандык мына Лейлекке келе тургандар кебейле туруңуздар. Азыр мен бир жарым саат болду, 20 мүнөт жарым саат болду шеттен өттүм, мына карага таш төп чаптыр. Эч биле карабай өтүп келем даңылдап. Аркамдагы азыр адамдарды уруп тур. Мен Лейлекке кетип атам. Сапсынча так жолду таш төп чаптыр жолго. Этат болуңуздар, кебейле туруңуздар бияка. Лейлекте белгисиз адамдар унааларды ташбаранга алды деген маалымат текшерилди. 16 декабрда Баткен облусунун Самаркандек айылында белгисиз адамдар өтүп бара жаткан унааларды ташбаранга алышкан деген аудио тараган. Мамлекеттик чек ара кызматы аудио жазууну текшергенин, маалымат чындыкка дал келбей турганын кабарлайт. Лейлек жол тилкесинде унааларга таш ыргытты. Эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болду. Чек арага жакын аймактардын калкы менен иш алып баруу болгон деген аудиодогу маалымат тастыкталган жок. Мындан тышкары аталган жол тилкесинде жүргөн кыргыз жарандарынан кайрылуулар түшкөн эмес. Кече 16 декабрда Баткен Лейлек уна жолунун эки таш тилкесинде эки республиканын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусунун жыйынтыгында тараптардын чек ара тозоттору көрсөтүлдү дейт мекемеден. Бүгүн 17 декабрга карата мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде абал туруктуу экенин кошумчалашты маалымат кызматынан.
чек ара кызматы жарандарды такталбаган маалыматтарды таратпоого, кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаалды курчутпоого жана тиешелүү органдар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырат. Белгилей кетсек, 16 декабрда Баткен районунун көчө бою аймагында ок атылганы кабарланган. Анда кыргыз жарандары жүргүзгөн курулуш иштерин Тажикстандын чек арачылары токтотууну талап кылышып, кайым айтышуудан кийин тажик тарап 4 жолу асманга ок чыгарышканы маалымдалган. Балык кармаган торго адамдын денеси түшүп калган. Бүгүн Ысык көлдө 2 эркектин денеси табылды. Ысык көл облусунун Тоң районуна караштуу Кажы Сай айылында балык кармоого кеткен 2 жарандын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда бүгүн 17 декабрь күнү издөө иштери улантылып, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 33 куткаруучу, 7 суучул жана 1 фельдшер, Ички иштер министрлигинен 17 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 35 адам тартылган. Издөө иштердин натыйжасында саат 14:40 чамасында көлдүн ичинен балык кармаган торго оролуп калган эркек кишилердин жансыз денеси табылган. Куткаруучулар каза болгон жарандардын денелерин жээкке чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Буга чейин Турмуш басылмасы 14 декабрда саат 20:00 чамасында Кажы Сай айылынын 2 тургуну 1948 жылы туулган Юрий Мирошников менен 1965 жылы туулган Алмаз Алиев көлгө балык уулоого чыгып, дайынсыз жоголуп кеткен деген жазган. Эл үмүтүнүн лидери бир мандаттуу округдан шайлоого барат. Эл үмүтү саясий партиясынын өкүлү Алмаз Аскар уулу жогорку кеңешке бир мандаттуу округ боюнча шайлоого катышууну пландоодо. Бул тууралуу аталган партиянын өкүлү Болот Ибрагимов бүгүн 17 декабрда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Эске сала кетсек, жакында Бишкектин Сверлов жана 1-Май райондорунда шайлоо өтөт. Анын айтымында эми бул маселе саясий кеңеште каралат, кайсыл аймактан чыгары азырынча белгисиз. Ал ошондой эле добуштарды автоматтык түрдө санаган урналардын иши боюнча комментарий берди. Урналар бюллетендерди жараксыз деп эсептеси, кол санакта көрүштү да, алдыңкы шайлоолордо добуштарды автоматтык түрдө эсептеген урналардын кереги деле жок. Анткени алар эч нерсеге жарабайт деп билдирди Ибрагимов. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 28 ноябрда парламенттик шайлоо болду. Анда шайлоо босогосунан 6 партия өттү. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Ыйман Нуру, Бүтүн Кыргызстан. Абактагы Ниязов сот, прокурорлор жоопко тартылган күн келерин эскертти. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги учурунда президенттик аппаратты жетектеген Фарид Ниязов 16 декабрдагы сот отурумунда 30 жылдан бери сот, прокурорлор саясий заказ аткарып келе жатканын айтып, эртели кеч алардагы жоопко тартыларын эскертти. Ниязовдун айтымында 2010-2011 жылдары Исмаил Исаков сыяктуулардын кылмыш ишине аралашкан сот, прокурорлор аларга тийбөөнү өтүнүп, жаңы бийликке кызмат кылып берерин суранып келишкен. Мен азыркы президент дагы ошондой абалга кабылып жатса керек деп ойлойм. Сот, прокурорлор барып, чын дилден кызмат кылууга сөз берип жатат. Мындай улана берсе, укуктук мамлекет болбойт. Жакынкы күндөрү сот, прокурорлор дагы жооп берген күн келет, деди ал. Ниязов 2019 жылы Кой Таш окуясы үчүн кармалып, 2020 жылдын октябрындагы башаламандык учурунда бошонуп чыккан. Кийин ошол эле жылдын 9-10 октябрындагы окуялар үчүн кайра кармалган. Фарид Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш ишинде дагы шектүү катары өтүп жатат. Анын соту 2022 жылдын 10 январында уланмакчы. Президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы Фарид Ниязовдун кайрылуусуна жооп бере элек. 23 октябрда жылдык маалымат жыйынында Жапаров Кыргызстанда саясий куугунтук жок экенин билдирген.